Мына капысынан келген кыямат. Акыр заман качан болот экен деп ишенбей күтүп жүргөндөр үчүн баары кеч. Бул күнү эч кимге жардам бере албайт. Кудайлап ыйлаганыңда жардам бербейт. Себеби буга чейин убакыт берилген. Эми мына баары бүттү. Бул дүйнө сыноо жасоосу аяктады. Алдыда өтө коркунучтуу оор күндөр. Биз байкабаган кыяматтын майда белгилери. Дин илими азайып кетти. Адамдардан ыйман кетип, сабатсыздык көбөйдү. Аялдардын саны көбөйүп, эркектердин саны күндөн күнгө азаюуда. Расулуллах Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздан бир арап келип, кыяматтын качан болот болгондугун сураганда, мына бул майда белгилер болгондон кийин кыяматты күтө бер деп айтты. Кыяматтын бул майда белгилерин көргөн соң, кыяматтын чоң белгилерин күтүүнүн керек эмес. Себеби дегенде кыяматтын чоң белгиси биринин артынан бири тынымсыз келет. Жада калса адам баласы чайнап жаткан нанын жутканга жетишпей калат. Асман тереген бийик үйлөрдүн курулуусу, адамдардын курулай жалган менен бийлик кылуусу, өлүмдөрдүн, адам өлтүрүүлөрдүн көбөйүүсү. Адамдар намаз окубай калышат. Аларга намаз окуу ошончалык кыйын болуп калат. Оюна келгенин жасагандар көбөйөт. Аманатка кыянат кылгандар көбөйөт. Ичи бир болгон арам нерселердин сыртына миңдеген аттар коюлуп тарайт. Арам жол менен тапкан акчасын дагы ойлонбостон жеп калат. Паракорчулук каптайт. Заңгыраган бийик мунара үйлөр салынат. Дүнүйөгө кызыгып динин саткандар да болот. Тууганчылык карын катнаштар үзүлөт. Адилеттүү соттор өкүмдөрдү акчага сатып калышат. Сабатсыздардын кантип бийликке келип калганы таң калтырбай калат. Кереметтүү жаныбарлар азаят. Алардын терисинен кийимдер тигилип калат. Терең ойлонбогон жаштар менен ажырашуулар көбөйөт. Намысы качып, зынаанын кулу болушат. Элдердин ызы-чуусу көбөйөт. Жаны чыркырап, чындыкты сүйлөгөн адамга маани бербей калышат. Адилетсиз, жалганчы адамдардын сөздөрүн чындык катары кабыл алып санап калышат. Жаратылыштагы аба ырайынын туруксуз өзгөрүүлөрү, садака, зекет берүүлөр азаят. Ичимдик ичүү көбөйөт. Жаңжалдар кадимки көрүнүшкө айланып калат. Кудайдан коркпогон наадан башчылар көбөйөт. Ата-энесин сүйлөтпөгөн жаш балдар көбөйөт. Куран бетин ачуудан коркуп адашкандар көбөйөт. Акылга сыйбаган жорукчосундар көбөйөт. Чириген азыктарды дагы акча кылып калуу айласын таап калышат. Курандын маани маңызына ой жүгүртүп окугандар азаят. Бийик үйлөр ылдамдык менен көбөйүп отурат. Үйдө отуруп башкаруу жүргүзүшөт. Куран Каримди окуган, дин илимин билген аалымдар азаят. Акылман, илимдүүлөр азаят. Алардын калтырган керээстери жараксыз болуп унутулат. Ырчы кыздар көбөйөт. Тараазадан жегендер арбыйт. Аялдар козоюндарынан бошоп калат. Аялдар өздөрүнүн түспөлүн эркектерге окшотуп калышат. Ал эми эркектер болсо аялдарга окшотуп калышат. Өзүмчүлдүк күчөйт. Адамдардын жан дүйнөсү карайып, тааныштарга гана салам берип калышат. Элдер жалган сүйлөгөн адамдардын сөздөрүн чындык катары кабыл алып калышат. Себеби массалык маалымат каражаттары аркылуу адамдардын аң сезимин адаштырып, жалгандар менен башкарып калышат. Убакыттын берекеси кетет.
Жашоодо убакыт ушунчалык бат өтөт. Адамдар реалдуу жашоодон алыстап, жалган жашоого кадалып калышат. Бул менин оюмча сүйүктүү пайгамбарыбыз азыркы интернетти баяндап койгондой. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканы дагы бар. Мына бул табакка окшогон нерсе менен адамдар дүйнөнүн булуң бурчунан башкарып байланышта болуп калышат. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын убагында кайдагы интернет, кайдагы Wi-Fi деген түшүнүк болмок эле. Мына ошондо дагы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мына дал ушул көрүнүштөрдү сүрөттөп койгон экен. Көрсө сүйүктүү пайгамбарыбыз ошол кезде эле табак аркылуу азыркы көрүнүштөрдү сүрөттөгөн тура. Ушул учурда кандай гана сабатсыз, наадан адамдар бийликке келип адамдарды башкарганын көрүп каласыңар. Дүнүйөнү сөз менен гана башкарып, сөздүн күчү менен гана акча таап калган күндөр келет. Мечиттердин сырты жалтырап, адамдардын ичин калтырак басат. Ошондо мечиттердин сырты ушунчалык жалтыраган кооз болот. Ал эми адамдардын жан дүйнөсү менен жүрөгү ушунчалык карайып, жаман болуп калат. Жашоодон запкы чеккен адамдар көбөйөт, кыйналган адамдар көбөйөт. Жетим жесирлер, кедейлер, кембагалдар көбөйөт. Ач калган жетим жесирлер көбөйүп, аларга көңүл бурулбай калат. Намысы жок эркектер көбөйөт. Кызтакелер, өздөрүн аял кылгысы келген эркектер көбөйөт. Мындайча айтканда, гомосексуалдар көбөйөт. Акчага чиренген байлар дагы көбөйөт. Алардын көпчүлүгүн жаштар түзүп калат. Аялдардын аң сезимин бузган кыймыл-аракеттер тарай баштайт. Кеңири тараган музыкалык агымдар. Адамдар музыкалык агымдар менен жашап калышат. Бул нерселерди мен өзүм ойлоп тапкан жокмун. Бул нерселерди сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан. Алардын баштарында музыкалык аспаптар ойноп калат. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын убагында азыркыдай наушниктер алардын баштарына сайылып каларын ким ойлоптур? Мына ошентсе дагы биз азыр бул нерсени өз көзүбүз менен көрүп жүрөбүз. Атүгүл өлкөлөр бирине бири атаандашып, согуш курал жарактарды даярдап, эмнеге даярданып аткандай? Дүйнөдө эмнелер болуп атканын кой жүгүртүп көрсөң, ушунчалык башаламандык, коркунучтуу нерсеге жылып баратабыз. Ушунчалык массалык түрдө. Ошол кезде сүйүктүү пайгамбарыбыздын убагында телевизор деген түшүнүк жок эле. Мына ошондо дагы сүйүктүү пайгамбарыбыз адамдардын жүрөгү килемдей болгон нерсеге кадалып калат дегендей айткан экен. Килемдей болгон нерсеге, ал эми килем төрт бурчтук азыркы телевизорду элестетип турбайбы? Мына азыр биз тиктеп отурган интернетти сүрөттөп атпайбы? Мына ушул нерселер адамдардын жүрөгүн карайтып бузат деп айткан экен. Себеби ал жактан кандай гана жаман нерселерди көрсөтөт. Адамдарды кантип урганын, кантип өлтүргөнүн, кантип кыйнаганын, жалдырганын, бардык нерселерди, жамандыктардын баарысын ушул телевизор, интернет аркылуу адамдардын көздөрүнө көрсөтүп, жүрөктөрүн карайтып бузуп, аң сезимден адаштырып атпайбы? Бир нерсе кийип алдым деген эле аты болбосо, алардын жылаңаштанып чечинүүсү, денесин көргөзүп жарым жылаңаштанган кыздардын көбөйүүсү, атүгүл өздөрүнүн кебетесин төөнүн келбетине окшоштуруп калышы, бирок бул нерсени өздөрү дагы байкабайт. Мына ошол кезде эле сүйүктүү пайгамбарыбыз төөнү мисалы кылган экен. Мына дал ушул көрүнүштү сүрөттөгөн экен. Мына ушунун баары кыяматтын белгиси эмеспи?
Жана мен бул нерселерди сизге жеткиргениме Аллах күбө. Ассаламу алейкум, урматтуу Ушундук ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Исрафил алейхиссалам. Бул периштени Аллах Таала кыямат кайымда сурнай чалуу үчүн гана жараткан. Бул периштеге бир гана милдет жүктөлгөн. Кыямат кайымда чоор тартуу. Бул периште азыр дагы чоорун кармап даярданып турат. Көзүн ирмебестен. Бул периште көз дагы ирмебейт. Себеби Аллах Тааланын буйругун өткөрүп жиберүүдөн коркот. Ал эми бул периште тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Жараткан Аллах Таала сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды асман кабаттарына миражга көтөргөн кезде мына ушул Исрафил периштенин сурнай кармап турган абалын көргөн. Ал периштени көргөн сүйүктүү пайгамбарыбыздын жүзү корккондуктан кубара түштү. Себеби ал периштенин абалы ушунчалык коркунучтуу абалда эле. Көргөнүн айтып берип аткан сүйүктүү пайгамбарыбыз ал нерсени эстеген сайын ушунчалык тынчсызданат эле. Сахабаларын айтып берип аткан сайын көзүндө жаш алып, корккондуктан тынчсызданып, ыйлап жиберет эле. Ал периштенин абалы чоорун кармап үйлөгөнгө даярданып тургандай эле. Сурнайды тартканга даярданып, оозуна такап даяр турган экен. Эң эле коркунучтуусу ал периште сурнайды үйлөгөнгө даярданып, оозуна аба жутуп, оозуна аба толтуруп, үйлөгөнгө даярданып турган абалда экен. Көзүн ирмебестен Аллах Тааланын буйругун күтүп гана турган чак экен. Бул периштенин абалын көрөр замат сүйүктүү пайгамбарыбыз намаздан турбай калды. Буттары шишигенче көзүнөн жаш токтобой намаз окуп атты. Бул абалын көргөн жубайы болду эми жаныңды жай алдырсаң боло деди. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Кантип мен жаным жай алсын. Исрафил периштенин абалы көзүн ирмебестен оозуна аба толтуруп сурнайды чалууга ушунчалык даярданып турган абалда болсо, кыямат кайым ушунчалык жакынбы? Кантип мен жаным жай алсын. Кыямат кайымга ушунчалык аз эле калдыбы?
Бул аламатты элестетүү кыйын, сөз менен да жеткирүү кыйын. Бул өтө коркунучтуу күн. Асмандагы жылдыздар өз огунан кулап жерге түшөт. Элестеткиле, асмандан ар кандай таштар жер бетине жаап, өрттөнүп, аламат болуп жатат. Жер бетинин бир дагы соо жери калбайт. Бардык жер майдаланып, күкүнгө айланып кеткенге чейин жетет. Себеби бул күн акыркы заман. Бардык аламга, бардык жанга өлүм келүүчү күн. Бул күнү Аллах Тааладан башка эч ким калбай турган коркунучтуу күн. Аллах Таала өлүм периштесинен сурайт. Дагы ким калды? Азраил периште жооп берет. Жабраил периште калды. Микаил периште калды. Исрафил периште калды. Жана өзүңдүн аршыңдагы периштелер калды. Аллах Таала буйрук берет. Жабраилдин жанын ал, Микаилдин, Исрафилдин жана менин аршымдагы периштелердин жанын ал. Өлүм периштеси Аллах Таалага келип: "О Аллах, жер бетинде бир дагы тирүү жан калбады" деп айтат. Андан кийин Аллах сурайт: "Дагы ким калды?" Аллах Таала ким калганын жакшы билет, бирок сурайт. Өлүм периштеси Азраил периште айтат: "О Аллах, албетте сен жакшы билүүчүсүң. Бир дагы тирүү жан калбады. Жалгыз өзүң гана калдың. Жана мен калдым." Аллах Таала өлүм периштесине айтат: "Сен өзүңдүн кызматыңды аткардың. Эми сен өзүңдүн жаныңды алгын." Өлүм периштеси дагы өлүм даамын татып жок болот. Жалгыз Аллах Тааладан башка эч ким калбайт. Кана кечеги төш кагып кыйын болгондор, текеберленгендер, дүйнөнү башкаргандар, кана өлбөөчүдөй күн көрүп жашагандар. Көрдүңөрбү, ким түбөлүктүү? Бийлик кимге таандык? Аалам кимге таандык? Эми көрдүңөрбү? Аллах Таала түбөлүктүү зат. Ааламдагы бардык күчтүн ээси жалгыз гана Аллахка таандык. Бир гана Аллах Таала кудуреттүү, күчтүү, түбөлүктүү зат. Качан жердин бети теп-тегиз болуп, эч нерсе калбай калган кезде Аллах Таала жамгыр жаадырат. Андан кийин Аллах Таала бардык өлгөн адамдарды кайрадан тирилтүүгө убакыт келет. Мына сурак берүүчү күн, бардык нерсеге жооп берүүчү күн. Бул күн өлгөндөрдүн баарысы тирилип, бардык нерсе жооп берет, бардык тирүү жан жооп берүүчү күн келди. Жабраил, Микаил, Исрафил жана башка периштелерден тарта өлгөндөрдүн баарысы кайрадан жооп берүү үчүн тирилет. Периштелерге Аллах Таала адамдардын жанын алып келгиле. Аллах Таалага ибадат кылган адамдардын жанын алып келет. Качан жанын алып келгенде, ал адамдардын жандары нурдуу болуп турат. Ал эми күнөө иштерди кылган адамдардын жанын алып келгенде, нурсуз, ушундай жаман абалда болуп турат. Аллах Таала Исрафил периштеге сурнайды тартканга буйрук берет.
чоорду тарткан кезде адамдардан сурак алуу үчүн кайрадан жандары өз денелерине кирет. Бардык адамдар катарынан тизилип, бир дагы орун калбайт. Алар жылаңач болушат. Ушунчалык корккондуктан алар бирин-биринин денесин караганга дагы убактысы болбойт. Жер бетине бардык адамдар тикесинен тик туруп, жооп берүүгө тизилип турушат. Мына кылган ар бир ишке жооп берүүчү күн келди. Бул күнү Аллах Таалага ибадат кылган ар бир инсан жеңилдикте болот. Аллахтын көлөкөсүндө аларды ар тараптан жарыктык, тынчтык курчап турат. Ал эми Аллах Таалага жагымсыз иш кылып, күнөө кылгандардын абалы өтө коркунучтуу, оор болот. Андан кийин түбөлүктүү тозокко ыргытылат. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.